Саламатсыздарбы? Гүү баянаттуу музыкалык уктуруубузду баштайбыз. Бүгүнкү берүүдөн Төгөөчү жана Кыдыр акенин Кереге таштын Кербез Ботой аттуу күүлөрүнүн баянын угасыздар. Берүүнү Асан Кайбылда уул алып барат. Кыргыз Жумуриятынын түндүк түштүгүнө тегиз тараган арман күүлөрдүн бири Төгөөчү күүсү. Ушул себептүү анын аталышы итабар лексикалык, фонетикалык өзгөрүүлөргө төгөөчү, төгөчү, дөгөчү, дөгүрчү, төгөчү жана башка мазмундук жагынан да көп варианттуулукка тушуккандыгы байкалат. Ырас, ооздеги чыгармачылыкта бул мыйзамдуу көрүнүш. Аны таанууга акыбыз жок. Өткөн жылдары дастанчы кызыбыз Кишимжан Кыдыр кызы Кыргызстан маданияты гезити аркылуу Төгөөчү күүсүндө айтылчу дастандардын дагы бир вариантын сунуш кылды. Анда башкы каармандар Кыдыр менен Төгөөчүнүн гана ысмы туура берилип, башка персонаждар кыялый жаралып, окуя мезгил мерчемине, замандар түпкүрүнө карай арылап, реалдуу чындыктан жомок мотивине көбүрөөк ымалашып кеткен. Мисалы, Кыдыр Курман аттуу хандын асыранды баласы болот. Төгөөчүнү Курман хандан Кыдыр асырап багып алат. Төгөөчү 12-ге келгенде Курман хандын көзү тийип, катуу ооруп, оор абалда жатканда Кыдыр Курманды чакыртат. Ханды мейман алып жатканда бала үзүлөт. Ошондо Кыдыр комузун колуна алып, Төгөөчүнү Курман ханга угузган экен дегендей мазмун камтылган. Эми Төгөөчү күүсүнүн баянын Кыдырды өз көзү менен көрүп билген адамдардын эскерүүлөрүнө жана тарыхый булактарга таянуу менен таржымалдап көрөлү. Göl başında Aksu rayonunun Keregetaş çölkömündө 1843 жылы жарык дүйнөгө келген атактуу манап жана чоң болуш атаккан эки рет Арусиянын борборуп Бүтүрборго барып, падышадан полковник ченин алган, акылы калыстыгы менен Жумурай журтуна алынып, Аке деген ардактуу ысымга татыган Байсары уулу Кыдырдын 4 аялы болуп, улуу байбичеси Айтылуу Тилекмет акенин кызы Чыныбай манаптын карындашы Мааке байбичеден Төгөөчү Акимкан деген уулдар төрөлөт. Үчүнчү аялы Сарт Калмак байбичесинен Шами, Шакир, Шакиралы, Акиралы, Закенай деген балдар болот. 90 жаштан өтүп, 100гө чамалап калган Шами аксакал азыр да көзү тирүү. Керегеташ айылынын тургуну Орозалы уулу Жумалы аксакалдын айтымына караганда Төгөөчү үркүнгө чейин 20-25 жаш курагында каза болгон. Төгөөчүнүн аялын жеңе катын катары иниси Акимканга баш байлашкан. Акимкандан Сыдык, Жумаке деген эки уул төрөлөт. 30 жылдары кулакка тартылмакчы болгондо текеске качып кетип, үй бүлө күтүп очор бачар болгондо кийин элине кошулушкан. Кыдыр болуп турганда баласы Төгөөчү бой жетип, зирек акылы адамга кылган мамилеси менен атанын баласы дедирип, эл оозуна алынып өсүп келетти. Кыдыр аке иштен тынып, буюрса ушул балам ордумду басчудай деген илгери үмүттө семирип жүргөн эле. Кыштын суугу кырашып, жадыраган жаз мезгилинде Кыдыр аке айылы Керегеташ кайкысын өрдөй конгон. Арачолодо дөбөгө көлдөлөң салдырып, өрүк комузун эрмектеп, төмөндө өткөн кеткендерге серп сала, эрмекке отурчу Кыдыр аке бүгүн да ошол калыбында. Жыргалаң суусунун кашаты чоң жергездин түзүндө ит агытып куш салып, сонордон келаткан топ атчандарды көзү чалды. Караан улам берилеп, ат шайбыры тайган желигине чейин дааналана берди. Караңгыда жанган шамдай созулуп,
топтон арқан бойы бөлініп алдыда бір атжан келатты. Чертіп атқан қомызын тоқтата қойып, «Ой, байбіче, тиги келатқандар ким?» деді Қыдыр әке. Байым, өзіміздің еле балдар шығар, алыстан қантип танылсын. Қапырай, алдыңқы адамдың екинінде шам күйіп тұрат қо. Тигіндейден жан жігіті мантыке басып келіп, «Ата, алдыдағы өзіңдің еле төгөчің емес пе? Уыдан келетішпайбы?» дегенде Қыдыр әке саным бір чабалады. «Оқ, қара көзің қашайды ғо. Ей Құдай, ей, кешіре көр пендеңді. Сөзімді қайта алдым», деп жақасын қарманып тескері қарап кетеді. Чай қайнамға жетпей атжандар төгөчінің өргөсіне келіп түсті. Дигер намазда Қыдыр әкеге төгөчі қиын болып атады деген хабары келді. Емчі домчылар, молды бақшылар тамыр қармап, дем салышып, ырым-жырымын түгел жасашты. Қаладан орыс дарыгерлерін де қалдырды, айла болбоду. Ақыры бір Құдайға қарап тұрған мезгілде күнгөйден Садыр әке келіп түсті. Дарт өтішіп, мал болор болбосып, бір Құдайдың амирінде тұрғандығын қырақы Садыр әке болғылып сезіп, іштен өрттеніп тұрды. Садыр әкенің ойын құпия оқыған ақылман Қыдыр әке де сыр білдірбей, алыстан келген қонақтарын апыл-тапыл күтүү қамында. Жылдыз тола ел орынға отырған мағалда о дүйне тартқан төгөчіні Қыдыр әкеге құпия хабарлашты. Болоры болып тұр, аманатын Құдай қайта алған тұра. Меймандар тамағын жеп, бата болмойын үн шығарған болбағыла, деді Қыдыр. Келер кетер сөздер айтылып, алаңғыша табақ тартылып, тамақ келіп, бата қылынып, дастарханда жиылды. Қыдыр әке керегеде илінген қомызын алып, бір башқаша күй черте баштады. Қылырғақтары дирил қағып, өзекті өрттеген өкініш ый аралаш ағылып жатты. Күй бұзылды балдар, тұрғыла, деді Садыр әке. Меймандар жапырт аттанышып, тайшабын жерден ат мойнын қайра тартып, жер дүңгіретіп өкіріп түшкенде ғана төгөчінің өргөсінен шу шықты. Кейін қомысшылар баласының өлімін меймандарына қомызменен оғызған сабырды чалдың арманы деп Қыдыр әкенің аты аталбай чертіліп жүрді бұл күні. Айрымдар төгөчіні Қыдырдың арманы деп те атқарып жүрішеді. Төгөчіні ырғоштап дастан қатары айтқандар да бар. Белгілі маалыматтарға қарағанда, Чоң Қыдырдың арманы деген ырды фольклор жинаушы Қайым Мұптағұлы шарқыратма болышынан Абылай деген қомысшыдан жазып алған екен. Композиторлар бірлігінің ел шығармашылығы бөлімінде Дархан айлынан Бақи Пешен деген қомысшының ырдап черткен төгөчі атты күйісі да көңілге албай қойғы болбас. Дастаншы Кишинжан жинаған төгөчі дастаны жөнінде жоғарыда айтылды. Еми төгөчі ырына көңіл бұрыңыздар. Қомызым барбы чалғанға, амалым барбы жалғанға, арманымды айтайын, артымда жалғыз қалғанға. Күйлөдім қомыз чалғанға, күдерім барбы жалғанға, күйітімді айтайын, күймөліп жалғыз қалғанға. Кереге таштың кен күнгөй, керілчі елен құлыным, кеп сүйлөсө үндебөй, ерінчі елен құлыным. Арашан ақсу чоң жергез, жерін қалды құлыным, алты сарчын бір болыш, елін қалды құлыным. Жеті арықты жер деген, жерін қалды құлыным, жеті сарчын бір болыш, елін қалды құлыным. Ағызын ақсу жерді айтам, артыңда қырғыз елді айтам, ақырет кеткен құлыным, арбағын сыйлап сен айтам. Көгөзен ақсу жерді айтам, көнкі қырғыз елді айтам, көрістен кеткен ойоным, көріңді сыйлап сен айтам. Асадан таяқ бүктөдім, ақылдан тайып қалғанда, құлыным арманды маға жүктөдің. Қайыңдан таяқ бүктөдім, қайратым тайып қалғанда, құлыным қайғыны маға жүктөдің. Алтындан құр кемерім, арқа қылар медерім, алдыңа билік келерді, аңыртып таштап жөнөдің. Күміштен чапқан кемерім, күйерім уылым медерім, күткен билік келерді, күйітке салып жөнөдің. Қайғыры мишім чоқ болды, қарығанда Чоң Қыдыр, сенден кейін жоқ болды.
Кайгыдан ичим кабылдайт, карып калган энеңе төгөчү сендей табылбайт. Базардан алган башайы бактысыз кантип кабылат. Пайгамбар өткөн сен эмес, ии төгөчү чолпонум бакырсам кайдан табылат. Иледен алган башайы ийнесиз кайдан кабылат. Искендер өткөн сен эмес, ии төгөчү жалгызым издесем кайдан табылат. Боздоргон калды минилбей, боз ичик калды кийилбей. Бозортуп кеттиң кулунум, борумун калды билинбей. Сурдоргон калды минилбей, суур ичик калды кийилбей. Султаным кеттиң кантейин, суулугуң колго илинбей. Эми Кыдыр аке күйлөрүнөн угуңуздар. Дөгүрчү Усубалы казак уулунун аткаруусунда. Төгөчүнүн күүсү Асылбек Эшмамбет уулунун аткаруусунда.
Кереге таштын кербез ботою. Кыргыз бермети Ысык көл кылаасын артып, Каракол шаарын аралап чыгышка сапар улантсаңыз, Ак суу кыштагын артка калтырып, айтылуу Кереге таш кайкаңына көтөрүлөсүз. Кыштакка кире бериш оң ыптада маркумдар жайы бар. Иштен дуба келтирип, же аялдай арбактарга Куран багыштап, батага кол жая кетүү парзында унутпассыз. Арылап жол сапарын чойсоңуз, аскалар асман тиреп, чокулары булут жарткан, ак мөңгү жамынган Алатоо кыркаларынын боорунда аска таштан чегилген ак өргөөнүн 60 канагат керегеси жайылып тургандыгына көзүңүз урунат. Сүрөтчү кисти жеткире алгыс, акындар сөзү бере алгыс ажайып кооз жаратылыш панорамасы Кереге таш деп аталарын билип коюшуңуз абзел. Ушул касиети артык кереметтүү Кереге таштын касиети артык акылман Кыдыр акенин киндик каны тамган мекени экендигин, ушул жерде 17 жашында болуш шайланып, бийлик даражасына көтөрүлгөндүгүн, ушул жерде очор бачар үй бүлө күтүп, төгөөчү Акимкан сыяктуу уулдарды тапканын, ушул жерде караан туткан төгөөчүсүнөн көзгө басар Акимканынан ажыраганын, ушул жерден Битирбоорго сапар тартып, Ак падышадан чентон алып келгенин, 1916 жылкы улуу кыргын да ушул жерден башталганын, Өктөбүр төңкөрүшү алып келген жаңы турмуш ыргагы да ушул жерден уланганын, сөз түрмөгүн кыскартсак, Кыдыр акенин 83 жаштык өмүр жолу ушул жерде кереметтүү Кереге таш жеринде уланганын да эске аларсыз. Кыдыр акенин өмүрүнө унутулгус тамга баскан окуя 1916 жылдагы бүтүндөй элдин трагедиясы Мунт окуясы болгон эле. Анда пайгамбар жашта аттап, 70 сересинен нары кыйшайып, көп жашап көптү көрүп, турмуштук тажрыйбасы жетилип, дүйнөгө болгон көз карашы калыптанып, бийлик кумарына биротоло кол үзүп, карылык дөөлөттү Кудайдан тилеп турган курагында Мунт аламаты дүрт этип жанып, алаулап отуруп, үркүн кыргынына чейин өсүп жетти. Алысты көрө билген баамчылдыгы, жагдайды талдоого алуу кудурети, кырдаалга жараша чечкиндүү аракет жасай билиши, жети өлчөп бир кескен сабырдуулук, табыйгый зирек акылы менен сокур намысчыл, кыргызчылык сезимге ууккан алабарман замандаштарынын Кыдыр аке асман жердей аралыкта айырмаланган. 1916 жылдын аламаты жакындап келатты. Мурун учундагыны баамдай албаган баатыр сөрөйлөр буркан шаркан түшкөн калайманды эңсеп жатышты. Арага Кыдыр аке түштү. О, журт айланайын. Оруска кол көтөрбөгүлө. Орус менен ойной албайсыңар. Мен орусту көрүп келдим. Орустун аскери көп, өнөрү күч. Өкмөт куда эмес, кудаадан жуда эмес. Алык салыгын аскерин берели, тынч калалы. Бөөдө эл кыргын таппасын. Ачууга алдырбай, сабыр кылгыла. Сойыл менен Замбиреке каршы чаба албайсыңар. Айласы кетип аргасы түгөнгөн Кыдыр аке эл көргөндү көрүүгө бел байлаган. Ага тууган жек жаат калкын чогултуп, акыл насаатын айтып, киндик кан тамган жери менен буркурап коштошуп, кичи Кереге таштан унааларга жүгүн артып, тополоң түшкөн көпчүлүккө кошулду. Башчысы жок эл баш аламан дүргүдү. Тигилүү үйлөр калды чечилбей, сабада кымызы калды ичилбей, көгөндө козулар маарап, желеде кулундар калды чыңырып. Ак кула жандан кайранбы, үй мүлк, мал жандан чымындай жан артык мындайда. Эл үрктү. Падышанын желдеттеринин огунан, ашуунун азап тозогунан, калмактардын талоонунан, ачарчылыктан, оорудан аман калгандар карайлап текести аралады. Үч турпанды сагалады, кулжаны акмалады, какшаалда каңгырады. Акыры бечара элдин бактысына Өктөбүр төңкөрүшү чыгып, кол булгалап өз мекенине чакырып алды. Арып азган эли менен Кыдыр аке да Кытайдан кайтып келди. Алгаш Тулпар ташты туурдап, андан Казакстандын тоо челегине ооду. Ушул жылдары чолпондой болгон дагы бир уулу Акимкандан ажырады. Кыдыр аке Казакстандан 1918 жылы келип, эл журтуна кошулат. Көпчүлүк жыйылып келип,
Пайgambar Zava çalış akılman qarıyasın kuvanışlı tosup alışat. Aksu Orus kıştağınдағы dosu Kalameitsev Timofey da araba toltura belek beşkeklerini alıp uçuraşuğa gelgen. Jayında acına çeçen Sayakbay manasçı Jolbun komşularının içinde Kıdırdın en jakın şakirti Tumandın oğlu Ibrayda bar ele. Kırılgandan kalgan jurttun uyutkusu buzulbay, el-eldigin saktap, mintip kuralıp, tuğulgan жерди tuğurlap turmuş geçire başlaganын görüp, eri ölse da el kalat degen akılman sözdün çındığına kaniyet kılıp, kadırman karıya kadimki kayratından жазбай, sıpa gerçiligin saktap oturdu. Ата jurtунан ajırap, ara jolda kalgandardı, alardın içinde Akim kanın estegende bokono sögü bolkuldap, et jüregi sızdap da ketти. Ökünbeymin ötkөнгө, кейбейmin кеткенге, мен разы Кудайга, eli jurtum çoğulup, киндик касы кир жуган жерине esен келгенге, келберсиген кен konuş кереге taşты көргөнгө, ата babamdын sögü жаткан ушул жердин bir чымчым топурагын карып бендеңе не буйра көр жараткан деп, комуздун колуна алып, кереге таштын кербез ботой деген күнү чертти. Сиздер күй баянаттуу музыкалык берүүнү уктуңуздар. Музыкалык берүүнү даярдаган жана алып барган Асан Кайбылда уулу, үн режиссеру Талант Мамбеталы уулу, редактору Жеңгүл Исак кызы.